Анан Дөөткул өлгөндө жанакы Бапа Желдинге кабар кылды. Козулак көгөнгө байланбасын, абасынын ашына керек дейм. Дөөткулдун ашына керек дейм. Аякка приказ берип атат. Ошо жанакы батполковниктин күчү. Буякта өзүнүн атасынын бир тууганы жумушка эметип атат. Жылкыңыздын аягы канча? 3000че. Эчебенин сүтү кымыз болот. 40 кара көтөнбейин. Эмесе жүгөн курук тийбесин аба. 3000 жылкыга. Ат кашканын үйрүнбөлү ал 40 кара көтөнбө. 3000 жылкыны эртең эле тууп берет. Деп ошенткенде же макул же кой деп айта албай туталанып саламат кеткенден кийин муну саламат берген жылкыбы, Кудай берген жылкыбы. Же мен ал, же саламатты ал деп анан ак сарбашыр кой соет. Могу чоң бетке. Мазары бар, жунуштун конушу бар. Ошол жерде каргайт 1 жыл мурун. Каргагандан кийин анан тиги Ал саламатты каргап атат. Саламатты каргап атат. 1 жыл каргады. Аны менен кетти. Андан кийин саламат күмбез салдырып атат. Бул биздин Сартылогой менен Кең суунун ортосунда. Азыр биздин үлүшкө тийген жерибиз ошо саламаттын коргону. Дөөткулдун коргонун салып атат. Ошол Дөөткулдун коргонун салып. Анан 30 акотчуну көө капка чейин барасыңар. Болгон айбанаттын кебин, терисин союп келесиңер. Көө кап Кытайга чейин баргыла деп айдайт 1 ай мурун. Коргон салынып атат. 4 часы кирпич биз көрүп калдык. 4 часы кирпич жука бир 350ден калыңыраак эле. Кийин 16-жыл орустар бузуп печке салып саламаттын коргону жоголду. Орду чиеле бар бирдөө. Анан ошол менен саламат жанагыдай акотчун жиберип 1 айда келет. Мураталынын жайлоосу деп коет Мавреки Сыр заводдон бери карай бир узуну менен 6-7 километрдей, 10 километрге жакын жайлоосу бар. Ошол жерде Мураталы отурат. Баягы акотчулар ошо жол ошондой келет. Анан балдар бура тарта кеткиле, эмне сонуңар бар деп. Баягы алып келатканын баарын көрсөтөт. Көрсөткөндөн кийин Мавреки 12 айrak boğunun müzün bizim jil boğası boğulası deydi. Baldarı tarap ketken arkasına jil boğası koyat. Anan alıp barıp Keng suunun ortağında salamatlık var. Alıp barıp ertesi salamat aman sen geldiler, geldik. Gev alıp geldiler, bağırın alıp geldik. Kana göreyim. Bağırın görüp, oy 12 ayrak boğunun müzü yok koy. Onu yolda Muratalı tartıp aldı deydi. Korkkandan bayağı akotçular. Anan tartıp aldı degenden keyin erteң menen jigit jalağını alıp, kılıçını alıp, salamat kelet. Kelip atın karmatıp koyup, özü tuşak alıp, Muratalın jel bolsun kaya çağı alıp ketetmeyiz. Salamatın atası Дөөткул, Дөөткулдун atası Alыбай, Muratalın inisi. Ana uğuldun ulaqtı şira olat be. Anan keyin 3 günden keyin kabar kelet. Salamat koyun tartıp kaldı dep. Muratalı var, atcan turup eşikti kayra salsa Rüstem degeni janakı dağ Junuş Rüstem. Ökü başın kucakta, putun kucakta oturuşat. Bul dünyada Rüstem dastam detken. Can bergenge jay beret. Tart karma bağla. Dep kıyıkırıp Muratalı eşiğini taşlaganan jirip ketet. Ana salamat oşo orton koluna Mirze'de gölep jatsa çalma degen eken, çalma dep koyat, kirpiçini sınama. Kirpiç diyet. Oşo zara jeniye ol, oşondan 3 günde ölet. Velip kalat salamattın janagı batbolkonuk bolgon kezi açtı başkartkanga kılıç mıltığı menen 50 kazak orustu alıp kelip koyup koymak eken. Çatak çıkarsa baskanga. Anan aş berilet. İşe kılıp salamat bardağda yetpet, al aş büttü. Hem atamındaydı. Neyse
Саламаттын баягы өзүнүн туугандары айтып жүрбөйбү? Саламат өлгөндө о Кудай, бул жылаңгычтан айрылттыңбы биз деп түлөө өткөргөн деп Эми жүрүшпөйбү? Саламат өтө курч болгон. Саламат 5 жаш, 6 жаш, 4 жаштагы кезинде дөөт кылдыкына барып конок болгон болуш бийлердин ийине чыгып ойногон. Алар баягы тыябыз деп оймокко салып чымчыган. Чымчыганда баягы болуштарды акырая караганда бетинен доңуздун кылындай болуп ак кылдар чыккан. Саламаттын ажары ошондой. Бер кону, бир энеси. Эми ошондо жана айтып кетели. Жана жунуш каргап койгон үчүн бул жунуштан тукум аз болуп атпайбы? Тукум аз. Байбичеси айткан экен, бекер кылдың, бекер каргайсың. Өз бир тууганың. Эмне анча нааладың? Кайра түлөө өткөрүп койбойсуң. Десе, саламатты алсын Кудай деп. Ак сарбашыл айтып ак чалып атам. Деп анан жунуш ошенткен, анан жунуштун балдарына да бардым мен жетегизде издеп. Канча түтүн экен? Бейшебай дегени бар экен. Ушул күндө 80ге келип калды го. Бир эле эки эле түтүнбүз дейт. Дагы бир жерде баш аяк 10 түтүн санады, 10 түтүндүн о Карагол совхозунда Сыпоек дегендин балдары бар. Түптө Бапай дегендин балдары бар. Сыпоек менен Бапай Ботала дегендин балдары. Ата, эми бул Кең Суга келели. Кең Сууда бул Алыбайдын Солтонкулдун жанагы Сарыбай, Тыныбек, Көчкүн, Шорук, Абдыраман деген балдары ошол жерде болбодубу? Бул Солтонкул жөнүндө айтсаңыз, кандай иш болгон? Бул жылкы кийин Сарыбайга өттү го дейм, жана Санжылкул Сарыбай деген ошондон калса керек. Санжылкул Сарыбай эми башынан кичине баштап коеюн. Жылкы кайдан келгенин. Бир Назардын аял электе Торбайталы бар, Бушты. Ошо Торбайтал иниси жана Кудайменден шымы биттеп, илгери битин чыбык менен какчы, отко кактап. Ошентип кагып атышты. Арканда турган Торбайтал үркүп кетип, майрыйып калган буту. Анан айыгып, Майрикенин тукуму дейт, жылкынын энеси. Майрике деген ошо турбайбы? Майрике жылкынын энеси. Андан кийин жанакы Түкөктүн эжеси Сүттиян деген экөөнү Шапак менен Меңмурат журтка таштап, ээн талаага бир назар алып келип баккан. Бир назар илгери ошондо 5-теги кыз болсо, 6-7 жылдан кийин куда түшүп, 40 байтал келет. Анан кийин кыз дерте берчү тура 12, 13, 14кө чыкканда эле. Анан Меңмурат менен Шапак бизге де бел 40 байталды. Саада бирдей, бизге де бирдей. Бул Арыкөнүн балдары. Арыкөнүн кызы. Деп бир назар бербейт, чатак кылып. Бербей тигилер күчкө салганда Калыска барышат. Калыска барып жана журтка таштаганын ээн тал эрметер. Ошолорду айтканда бирөөнүн кылына тийбейсиң деп бир назарга берип калат. Мына ошо Сүттияндын калыңы, Майрикенин тукуму. Ошо жылкы 32 миңге жетет. Алыбай 32 миңге жеткенде тиги Солтонкул баласына калат. Солтонкулдан ана Сарыбайга калат. Сарыбайга калган кезде, Сарыбай картайып калган кезде 16-жыл кирип келет. 16-жылы эл үркөт. Сарыбай жолго бир тайын калтырбай, тууганга да бир тай бербестен аман эсен Санжылкы менен Музартка көчүп барат, Кытайга. Кытайга көчүп баргандан кийин калмактар талап 3 күнү бир тай ала албай калат. 96-га чыккан калмак бар экен, барып Кыргыздан бир качкын келди. Жылкысы ушундай сулуу, көрктүү, жерде башка бир тай ала албай койду. Чалмырсак жатып алат. Жетилесек, бөлсөк бөлүнбөйт. Бүт айдасак баспайт. Ээси кандай киши экен? Ээси ак бозжорго минген, карыш көрпө карматкан кара көрпө. Ак тон кийген, бозжоргочон киши экен, кара тебетей кийген. Камбарата ээси турбайбы? Барып, ээсин башы көзүн кандап,
аттан түшүрүп сабагыла жылкынын чатырап кетет деген. Сарыбайды келип сабап баягы калмактын айтуу менен. Жылкы чатырап бүтүн талайт. Солто уруусунан барып калмак болуп кеткен калмактын колуна түшүп. Калмак болуп калган Байынжыр кал дегенин тукуму талап алат жылкынын көбүн. Жылкы өсүп Байынжыр калдын тукуму Беге деген башчылык кылып көбүн ошол алган экен. Бегенин жылкысы 90 миңге жетет. Анан Мавзудун 500ден ат берип турат. Падышасына. Сталиндин убагында Мавзудун чыкты да, Сталиндин окуучусу деп. Анан ошол Мавзудун Бегеге кол астында иштедим деп Кытайдан келген бир киши 80ге чыгып өлдү, 10 жыл болду. 10 жылдан да ашты. Ата, бул жана Сарыбайды калмактар бул жолу бул жылкы тиет. Мен билгени. Бирок калмактар жылкы тигенде баягы ат кашканын үйү да, бир үйрөдө ат кашкада. Ошол жылкылар баягы айдагана качпайт. Улам тегеренип отуруп көп калмактарды төлөп кетиптир да. Айтылат да. Анан жанагы сиз айткан жана калмактын акылдуулугун карабайсызбы? Бул жанагы ээси кыдыр жолуккан киши. Бул анын башынан баягы сырды алып койбосок, бул аттарын бизде ээрчибейт. Ошону башка чапкыла деген ошол. Жанагы Сарыбай өзү чылбырды алып, куройт деп барып, баарын кырганда жылкынын айгырлары өзлөрү келишкен да. Кийин баягы Сарыбайды башка чапкандан кийин, мен уккандан кийин, баягы калмак айтып болду өлтүрбөй эле койгула, мындан касиет кетти, жылкы биздики деп. Бирок жылкы ушунда чачырап кетип атат. Кийин Сарыбай баягы эмесин жүгөнүн алып алып, ат аралаганда жылкылар көп келбей койгон. Баягы касиети качып калган да. Жанагы жылкынын көбү ошо Сарыбайдын баягы кыдырга жолукканы дейт да. Улантып бериңиз. Анан жанакы Бегенин көпчүлүгүн Бегеге тийген экен. Беге 90 миңге жеткирди дейт. Ошо жылкыны. 90 миңге чакырганда мен ошонун Бегенин кол астында иштеп калдым дейт. Урсапа деген киши эле. Чоң багыш. Анан мен аз күндө Урсапа атың начар экен. Атың агы тийип бир жакшы ат алчы дейт. Мен жылкычыларга айтып карматып берейин, жүрө. Анан жолдо баратып, жылкыдан коркпойсуңбу, Урсапа дейт. Калмак менен кыргыз жылкыдан коркчу эле деп каткырдым дейт. Анан жылкычылар алдыбыздан чыгып, бир кунанчык ооруп атат эле, аны союп жегиле дейт. Бу кишиге бир ат кармап бергиле. Масы калпактай бир кураттаган ат кармап бер дейт, баш оту менен сен ал деп. Эми Урсапа мен жакында кызыл тоң кийем. Өзүңө өзүң сак бол. Тигүү деп керезин айтты дейт. Кызыл тоң деген эмне? Кызыл тоң деген атууга кетем. Анан айткандай ушкырып кыйкырды эле дейт. Жанагы сиз айткандай этегинен жуттап жылкылар өтүп атат. Чаң асманга чыкты, жүрөгүм түшүп калды дейт. Тебелеп кетет экен деп. Анан коркконумдан өзүмдүн амызымды кармап, Бегеге унчук алган жокмун дейт, коркуп атам дей алган жокмун дейт. Эптеп чыдадым дейт, анан бир жумага жетпей Беге атылды дейт. 90 миң жылкы казынага түштү дейт. Мавзудунга. Ошо кишиден уктум, ошо жылкынын аягы ошон жогол. Анан Сарыбай ошол жерге кыштап калат дагы жылкыдан ажырап, ошол жерде ооруп өлөт. Өлгөндөн кийин 12 жылкы союлат. Калган жук-жуурунан. 12 жылкыдан бир чылак чыкпайт. Жутка алдырган жылкы арык. Анан Сарыбайдын балдары өзү менен кеткен. Буякты Исмайыл дегени калыптыр, калганын баары кеткен экен. Ордобай деген киши бар. Ордобайдагы Шапактын тукуму Бакмабалдар чүрмөлү. Ордобай куудул, аябаган куудул киши болгон. Ордобай Ордеке баарын билесиң, качан өлөсүң деп тынччылык убакта айткан экен. Ой, Солтонкулдун тукуму жөө басканда элем, жарды болгондо деп коюптур. Анан ой келе атасыңарбы? Келе атабыз. Бай эмне болду? Бай өлдү, көмдүк. 1 жыл болду.
Ebi elkin Sarıbay da öldü de. dünya sarbaydı, bayda aytып atat. Bayam ne oldu? Anan kalgan ballar sakası ne oldu? Bu kara jüye geletat. Sadatbek jüye geletat. Bari jüye geletat azıgın töşönçüsün götürüp. Başım Kudayga bergen o adam bar ele Soltonkul jüye baskanda ölemdim. Sarıbay diyoruz. Sarbay Soltonkulun tukumu da. Oşalar jüye baskanda öleyin dep Kudayga bergen o adam bar ele başım da par üyüne var öldüreydi. Bu jıl ulakta orada vay. Anan İsmail getpey kalgan eken bir yerde. İsmail Sarıbay'ın balası. Sarbay'ın balası. İsmail Kazelçi, Irçı, kıyın cazı boşantçıken. Anam bu iyiliktirleştirdi. İlelinin programmasını Batışlardan gizli alçıken. Al okuttur. Çok onun asısı. Sarbay'ın İsmail okugan eken. Eki gölden. Ökü. Anan ökü oku İsmail gizli okuçaken hiç kim bilçimiz eken. O İsmail oğlu yatırba. Ma aytkan santratik işlerde oldu. 50. yılda 80 neçe başkarma olup жүрген, zooteknik olup жүрген Sarıkbay degen kişi aytdı. Senin atan, sizler bir nazar tukumuz var. İsmail oğlu yagış eken. Moreki telefondun zım kalagayın, zımın, çınısın, barın ırda çeken, ırı var eken gitevi. Muna oşa Sarbayatan balası İsmail'in ırıdı, ma oku per. Oğlu eken şunun bari aytkanday geldi. Dep. Ya görse gezitten oku çeken anı ır kılıp çıkarıp, özünün ırı kılıp çıkarıp. Ata biraz artqa kayırlar. Bu Sarıbay'ın türüsünde Aksur atты bilesiz de. Bayağı Sarıbağ Subanoğlu Adıl minip жүрбөдү. Ушул at kim Adılga ne beleke verildi böyle. Bu kandayça olup kaldı. Şu talas söz bolup жүрөт. Bul dagы Sarıbay'ın büyüründen alıngan at. Sarbay'ın жылқысын Şunu bir tokumu. kıska aytıp koysanız. Soltonkul'un vagında Soltonkulu kız alat. Tigi Adıldar taraftan. Yani janakı Balbay bala gezinde Kurman Koca Kuldugaç degen saya urusu var. Şerine jeşseken baldar. O çiret Balbay'daki Kurman Koca Kuldugaç'ın ayline varıp jalan özümüzün ayıldı jeyizdi. Dep koroğu Balbay'ın o çiret eken koroğu çıp Balbay'da karma alışat. Karma alıp ana kalganı kaçıp butulup ketedi. Kaçıp butulup ketkenden keyin erteң menen Balbay'ın butu kolun baylap yüzük tigip atkan kempirin yanına koyup kaldı. Ene bu sak bol. Bu keçek uğurlardan karmak kalganbız. Kalganı da kaçtele izlep артынан kettele gelişelek. Anam bayağı Balbay'ın yoldaş baldarın karmap keledi. Karmap kelelekte kempir aytat, "Ey balam, de gökürükte Balbay degen şumpay çıktıla. Oşa sen bol жүрбө?" "Yok ene, men emes. Men başkamın." Al Balbay aylanda. Kokusundan Balbay olup kalsan kulağını keseyim mi? Kesip al. Hangıç olbay tigi baldardı karmap geldi. "Bu balanı tanıysan?" "Tanıyız. Bizim yoldaşımız. Atı kim?" "Balbay." "O geçe Balbay emesmin dedim böyle. Kulağını kesem de kessen dedi. Bayağı giyiz kesken kıngırak menen kan çıkarıp koyam da şılfılat kulak. Kanun toktat albay kurun şu asıp antip mintip aranglegende toktatat. Hem buğular gelip bizi çağıp ketedi. Balbay'ın kulağını kestiler. Emine aylaklavuz dese bayağı kempir ormandan yeceseken. Orman kalpar bergile kutulasınlar. Silerden görbeyt deydi. Orman kalpar berse orman orgo salıp taştaydı. Orgo salıp taştagandan keyin hiç kim de apar albaydı ormanga. Buğudan. Ana Soltonkul oşalar menen kuzakken. Atıl ormanga tuğan eken. Anan Soltonkulunu jiberet, Soltonkulu varsa emne geldiniz kuda.
Oy tigi balaga elçilikке geldim berginemi. Bereyinde anan ormanda oradan çıkar tırmağını alıp, çaçını alıp, giyimin giygizip, Ormanda emas, Balbay'da. Balbay'dı. Soltonkulun yanına oturguzat. Orman. Oturguzgandan keyin ertesi attap, tondop, Balbay'dı getiret, getkende çunak, şükdür deyt orman. Şük bolsa şük bolum, şok bolsa şok bolum deyt. Şımıma siyip jibерген eken dep Soltonkul aytçı eken. Balbay'ı kurşturbayı. Tartınbay oşantkende meni koşo genbeylayt eken dep yüregim düşüp kaldı. Anan bosogonu jemire basıp çıgat çıkkanda. Артын кылчактабы дейт, кылчайбай кетет. Жанагы бир согушта кутулуп бау жерде Teknikom деген бар. Түптүн ар жагында Сарбулакта. Ошол жерде чоң коо, булуң, көл турат. Ошондон Балбай кууганда Аксур менен сүздүр чыгып кеткен. Адыл. Балбай бара албай калган. Аксур кайдан, бул кайдан десе Солтонкул берген жылкыдан. Анан суур кол оңбой кал. Ошондой жылкыны душманга бересиң деп Солтонкулга julunat Balbay. Oy içi menен bardı, tışı menен bardı. Men kalınga жылкы berdim. Oşol жылкынын tukumu. Ani men kolum menen mezep mingizip bergen jokmун. Bargan жылкыдан tuğdu, je tuğulup bardı. Men kaydan bilem degen. Mına Aksur Adıl'dın Aksur oşol. Bu жерде мен да кошумча коёсун. Бул мындай да айтылып жүрөт да. Биз жана айтып атпайбызбы? Тиги Солтонкулдан Сарыбай, Тыныбек, Көчкүн, Абдыраман, Шорук деп атпайбызбы? Туурабы? Ошо Тыныбектин Бөрүбай деген баласы бар. Ушу Бөрүбай Адылдын Бөдөнө деген карындашын алган. Ошо Бөдөнөнүн калыңына кеткен дейт. Ооба, туура. Туура ушундай айтылат. Ал туура. Ошо Аксу ошого кеткен. Ал туура, калыңга барган жылкы. Калыңга барган жылкы дейт да. Же туулуп барганын билбейт, же туулбай бейин ичине барганын билбейт. Ошондо барат. Аксур ошо жылкынын тукуму. Бирок бул көпчүлүкчү жана сиз айткан деле туура дечи. Маны биз мындай дагы тактоого алып атпайм мен. Бир кыска айтканы бар, эки мааниде айтып жүрөт. Жанагынтип Балбай катуу эметпи, душманга да ушундай ат бересиңби? Адыл качып кетти депчи. Согушта курчаганда. Эми каяш айткан дейт, суур кол деп. Катуу айтты да Балбай. Ошондо Солтонкулда катуу айтпадыбы? Аксурдай атты бээ туйт, Адылдай баатырды ким туйт? Аксур Адылга татыктат, бердим деген сөзү бар да. Жанагы туулбай кеттиби, кийин туулдубу деп баягы арса сөз болуп калбады. Жакшы. Эми ушул Сарыбай, Солтонкулдуку бар тукумдары Кең сууда да. Кең сууда. Канча түтүн болуп калды булар? Барбы, баары? Бар, баарынан тукум бар. Сарыбайдын тукуму, Солтонкулдун тукуму бүтүшү Кең сууда, андан кийин Сарыбайдын тукуму бүт Кең сууда, тышта көп жок. Сарыбайда балдарлуу болгон Ысмайыл, Саадатбек, 4-5 баласы бар. Кулуке дегени көп балдар бар. 2-3 катындан. Ал ошо Үпүтайдын 3 тантыктайт, жанакы Үпүтай деген аялы бар, андан 3 уул бар. Биз жана Алыбайдын тукуму көп деп атпайбыз, жана Дөт, Кул, Жунуш, Рүстөм, анан бул Сары Тологойдогу Чыңгыш, Жаныбек деп атабыз. 11 баласы бар. 11 баласы. Ушу Жаныбек жөнүндө кыскача айтсаңыз, бул Жаныбек бул Мойтекеден да бир мындай таалим алган киши болгон дейт. Деме саяпкер болгон бу. Жаныбек өтө сынчы, саяпкер, кыйын киши болгон. Биринин ичиндеги же болбосо 1000 койдун ичинен энесин таап, коосун тапкан киши, кайсат чыгарын билген киши, даана билген киши, саяпкер. Анан ошо Төрөяндын 4 уулуна батышпай Жаныбек Чыңгыш Сартлогойдо туруп калган. Анан 2 жаат болуп салышып, Жаныбек улгайган кезде Жаныбектин касиетин кетирип чала өлтүрүшкөн Жаныбекти, башы көзүн жанчып. Анан Солтонкул тирүү экен, эч кимиси кечирим сурап барса кечирбей, карабай койгон. Солтонкулу ыйыгым десе экен. Ыйыгым
beri qara dep barganda qarap, menin qasiyetimdi getirişti. Menin qasiyetim bu özübüzdün tukumga qalbay, albaydın biröne obay tömen ketip kaldı. Belektin mallarına gitti tiki, şükürün mallarına. De anan keyin oşondan jakşı bolup ölet. Kasiyetine nazırap. Canı ögeti sınçı kıyın kişi eken. Gelin kızıl degen gülügü var eken. Kazaktan gelini alıp ayalın bayağı gelinin törkületi jüret. Jüverse bir sarı kızıl buştu mingizi jüret. Yani miye yok gülük. Bu duvandı buzgan gülük çıkarım bilet dağı canı yok. Bayağı buştu. Jüde törkünü mingiz bigen. Anam biz güçüm minip var degen biz hep keyin çatak salat. Bunu beleyinin çıkmay. De sınını aytpay, eşti gezini aytpay, kayra ver jüret. Oy, balağızga biz inçilip verdik. Baş otu menen verdik. Nemle gayra veret. Baş otu menen vermey, güçüm minip var dep jüvergen eken dep jüverdi. Yok, baş otu menen al. Anan canı Ökbaydın gelin kızılı dep. Me yok, duvan dozgan gülük çıgat. Mına oşalar çeyin bilgen kişi. Bu Alıbay tukumdan tың çıkmalar kim çıktı? Alıbaydın oşa janagı tören maldары 4 tengile tың boldu. 4 tengile tың boldu. Janıyek Çıngış'tan oşa Janıyek bayga yin çıktı. Sınçı oldu. Andan ıldıyılap gelgende jana düet kuldun ılığı tigi. Solton kul bolsa dagı kasiyetli qarıya oldu. Bay, çoң bay oldu. Yılkı ençige bölüngen jok bir nazardın jana 12 balasına. Büyüt oşo Alıbayda kaldı. Alıbaydın tukumunda ıntımagı var için çetinen alıp ras kottadı. Yılkının Alıbaydın balası Solton kulga kaldı. Solton kuldan Sarbayga kaldı. Sarbaydan Kıtayga janagıday Kıtayga ötüp etti. Kalmaklar talap aldı. Törendin 4 oğlunun ökögü öçüde. Ökögen suda. Dazı 3 ötengele göçüde desek bolat. Güöt kol, Solton, Ürüstem, Cunuş'tan tukumjak bolup. Cunuş al ketip kalıptır başka ayda. Tukumaz eken de. Anan biyakta olsa oşo Solton kuldun tukumu. Ata, bu janagı Karboz, Karabekler kim? Alar oşo janagı Ürpökten go. Ya, je Totoy ulu, je Ürpök. Ova, Totoy ulu деген Ürpök dep de aytты. Men ойлойм ошо 5 bala ошол жерде. Жанагы Карбоz, Karabekler de ошо көчүдө. Алардын тукумдары бар экен. Ulam uçtu ulap, üşüntüp жүргөнүңөргө çoң рахмат. Ошол биздин ата тегибизге айрыкча ошо 10-чы ата, 12-ci atadan beri Kıdır Aleyhisselam hem ошолордун арбагы колдосун. Көп өтүp кеткен ата babalardын арбагын ойготтук. Өзүңөрдүн жолуңар şıdır bolsun, жолдошуңар Kıdır bolsun, el jurtubuz tokçuluk bolsun, aman bolsun, padişahыбызга тынччылык берсин. Рахмат. Урматтуу замандаштар, мына биз бүгүн Санташ айылынын санжырачысы 91 жаштагы санжырачысы Төлөбөдиев Сапкоз Аксакал менен маектештик. Өзүңүздөр мына Аксакалдын айткан сөзүн уктуңуздар. Көп нерселер мага дагы жаңылык катары кирип атат. Мен да муну эске алып жүрөмүн. Эми урматтуу замандаштар, ушу менен биз санжыра программасын аяктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.